Бишкек шаарынын суу менен камсыз кылуу жана канализация системаларын реабилитациялоо долбоорунун экинчи фазасын ишке ашыруунун алкагында узундугу 10,5 чакырым канализациялык коллектордун курулушу аяктады. Бул пландаштырылган иштин 95%дан көбүн түзөт. Белгилей кетсек, калкты суу менен камсыздоону жакшыртуу үчүн Көкжар суу алгычында жаңы экинчи көтөргүч насостук станциясы ишке киргизилген. Кошумча 8 дарбаза клапандары 150-400 мм диаметри менен алмаштырылды. Ошондой эле Айыл-Чиев көчөсү боюнча 1,3 чакырым жана Адышев көчөсү боюнча 1 чакырым суу түтүгү курулду. Мындан тышкары Башкара суу алгычынан 5 кошумча скважина бургулоо үчүн кошумча жер участогу бөлүнгөн. Эске салсак, Бишкек шаарынын мэриясы тарабынан суу менен камсыздоо жана саркынды сууларды чыгаруу боюнча кызматтарга жаңы тарифтерди киргизүү жана бекитүү, ошондой эле жалпы пайдалануудагы суу түтүк канализация тармактарын техникалык тейлөө боюнча этап менен иштер жүргүзүлүүдө. Учурда керектөөчүлөрдүн баардык топтору үчүн инфляциянын деңгээлине байланыштуу тарифтик саясат иштелип жатат.